Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Бүткүл алам жаратуучу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарлардын акыркысы, мырзасы, төрөсү болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салават дуалар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Назарыңыздарда адамзат көрсөтүүсү сиздер менен Талгатбек Эркинбек уулу. Бүгүн биз сиздер менен бала тарбиясындагы психологиялык тарбия тууралуу кеп кылабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, ата-энелик жоопкерчилик бул эң чоң жоопкерчилик. Ар бир ата-эненин бул дүйнөдөгү эң чоң зарыл болгон милдети бала тарбиялоо. Мына ушул бала тарбиялоодо психологиялык тарбиянын орду абдан чоң, маанилүү. Акылдуу ата өзүнүн баласынын коомчулукта эң алдыңкы, ыймандуу, адеп акылактуу, илимдүү, билимдүү, бакубат инсан болушуна жардам берет. Ал эми акылсыз ата өзүнүн каталары себептүү баласынын кемчиликтүү, коркок, өзүнө ишене албаган бала болушуна себепчи болот. Бала кээде туура эмес иш кылат, айып иш кылат. Мына ушул айып иш кылганда ата-эне дароо аны жазалап, аны урушуп, сөгүп, сен адам болбойсуң деген сыяктуу жаман сөздөрдү айтып, анын көңүлүн сындырат. Балага жакшы нерсени, жаман нерсени үйрөтпөстөн туруп, кайсыл жакшы, кайсыл жаман, кайсыл туура эмес экендигин үйрөтпөстөн туруп, аны жазалоо туура эмес. Алгач балаңызга үйрөтүңүз, эмне жакшы, эмне жаман, кайсыл адал, кайсыл арам. Андан кийин балаңыз туура эмес иш кылса, жазалансаңыз болот. Бирок эч бир нерсе үйрөтпөстөн туруп, анда балаңыз туура эмес айып иш кылган болсо, аны жазалоо туура эмес. Анын ордуна бир оз жакшы сөзүңүз менен көңүлүн көтөрүп, ага көмөктөшүп, жардамдашып, ага даанышмандуулук менен мамиле кылсаңыз, анда шек күмөнсүз балаңыз келечекте улуу инсан болушуна мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан ар бириңиздер балаңыздарга даанышмандуулук менен мамиле кылыңыздар. Демек, маселе даанышмандуулукта, маселе илимде. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ю'тил хикмата ман яша, ва ман ю'тал хикмата факад утия хайран касира". Аллах Таала даанышмандуулукту каалаганына берет. Кимге даанышмандуулук берилген болсо, ага анык көптөгөн жакшылыктар берилиптир. Урматтуу мусулман бир тууган, баардыгыбыз перзенттерибизге даанышмандуулук менен мамиле кылсак, иншалла тарбиясына эң чоң жакшы таасирди келтиребиз. Шариятыбыздын ушундай окуялар айтылат, сабак өрнөк үчүн. Бир бала мектепте аябай тентек окуйт. Мектепте аябай тентек, начар окуйт. Күндөрдүн биринде мектептин директору ата-энесине кат жазат: "Урматтуу ата-эне, сиздин балаңыз мектепте аябай начар окуйт, тентек, балаңызды башка жака которуңуз" деп кат жазат. Бул баланын апасы мектепке барып директорго жолугуп, баланы башка жака алып кетип атып, мектептин директору айткан нерселерди баласына айтпастан, даанышмандуулук кылып, анын ордуна: "Балам, сен мектепте жакшы окуйт экенсиң, абдан мыкты бала экенсиң. Сени директор айтты, балаңыздын келечеги кең, муну башка жакшы мектепке которуңуз" деп айтты, деп даанышмандуулук кылат. Бала бул энесинин сөзүнө таасирденип, башка мектепке баргандан кийин өзүнүн жүрүм-турумун оңдоп, мектептен жакшы окуп, андан кийин жогорку окуу жайга тапшырып, ал дагы жогорку окуу жайдан артыкчылык менен бүтүп, акыры өзү биринчи окуган мектепке директор болуп келип калат. Күндөрдүн биринде архивди, мурунку директордун иш кагаздарын карап отуруп, директордун апасына жазган катын көрүп калат. Мына ушул катты окуп, апам мага даанышмандуулук кылган экен деп апасына ыраазы болуп, кайра мына ушул турган абалымды көрсө болот эле деп апасынан бир кайгырган экен. Анткени апасы өтүп кеткен экен. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан баардыгыбыз перзенттерибизге жакшы даанышмандуулук менен тарбия берсек, мына ушул психологиялык тарбияны мыкты берген болсок, келечекте иншалла ар бирибиздин перзенттерибиз улуу инсан болушуна себепчи болобуз. Урматтуу мусулман бир тууган, психологиялык тарбия дегенде биз эмнени назар алабыз? Бул тарбия менен биз эмнени каалайбыз? Албетте, мына ушул тарбия менен биз келечекте перзенттерибиз фазилетке, чынчылдыкка, аманаткөйлүккө, тайманбастыкка жана жүзү ачыктыкка, ошондой эле ар бир жашоодо маселе келгенде сабырдуулукка үйрөтөбүз. Эгерде биз перзенттерибизге мына ушул психологиялык жактан жакшылап тарбия берген болсок, анда сөзсүз түрдө биздин перзенттерибиз келечекте аманаткөй, чынчыл,
тайманбас, эр жүрөк жана сабырдуу инсан болуп жетилет. Бул орунда ата энелердин катага жол коюусу бар. Ата энелер балага көңүл ооруп калбасын деп ашыкча мээримдүүлүк кылып коет. Же болбосо баланы катуу кармаш керек деп ашыкча катуу колдуулук кылып коет. Мына ушул ата эненин кетирген кемчилиги. Эгерде перзентиңизге ушунчалык ашыкча мээримдүүлүк кылган болсоңуз, мына ушул мээримдүүлүк баланын, перзенттин зыянына иштеп калат. Бала анда ата энесине бир жалжекей болуп калат. Ал эми баланы катуу кармаш керек деп аны ашыкча катуу кармаса, анда бала ата энеден коркуп, өзүнө ишене албай, тартынчаак болуп, коомчулукта бир өзүнүн оюн, пикирин билдире албаган бала болуп жетип калышы мүмкүн. Ошондуктан тарбияда орто болуу керек. Башкача айтканда, балаңыз сизден өтө жалжаңдап коркуп калбасын. Ошол менен биргеликте сиздин балаңыз сизди дагы мээримдүү болсун. Ошондуктан бул бала тарбиясында ортолук эң зарыл. Урматтуу мусулман миртуган, бала тарбиялоодо, ушул психологиялык тарбияда балага психологиялык жактан терс таасирин тийгизген сыпаттар бар. Булар тартынчактык, коркуу, өзүнө ишене албастык, көрө албастык, ачуулануу окшогон мына ушундай терс сыпаттар бар. Бул сыпаттар баланын психологиялык жактан тарбиясына абдан чоң терс таасирин тийгизет. Урматтуу мусулман миртуган, бала тарбиясындагы ушул тартынчактык бул терс сыпат. Эгерде бала тартынчаак болсо, бөтөн адамга өзүнүн оюн жигенен түшүндүрө албайт. Бул тартынчаактык, бул оору. Маалым болгондой, бул тартынчаак менен уялуу эки башка. Уялуу бул жакшы фазилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-хаяу шу'бату минал иман." Уялуу бул имандын бир бөлүгү. Демек, уялуу башка, тартынчаак болуу башка. Умар ибн Абдул-Азиз халифа болгон учурда аны ар тараптан уруулардын өкүлдөрү келип куттуктайт. Ошолордун арасында Хижаз урусунан келген али жашы 10го жетелек бала мына ушул Умар ибн Абдул-Азизди куттуктоого келет. Умар ибн Абдул-Азиз айтат: "Сенден башка куттуктай турган чоңураак адам жокпу?" Дегенде, жанакы жашы 10го чыга элек бала: "Аллах сени жакшылыгы менен сыйласын, эй башчы, эй халифа. Адамдын кадыры эки нерседе: тили жана жүрөгүндө" дейт. Аллах Таала кимге сүйлөй турган тил берсе, тайманбас жүрөк берген болсо, ал сүйлөөгө укуктуу. Эгерде иш сиз айткандай жаш курак менен белгилене турган болсо, анда сиздин ордуңузга сизден дагы жашы улуураак адам татыктуу болот эле. Ошондуктан бул иш жашка каралбайт. Кимге Аллах Таала сүйлөй турган тил берсе, жана тайманбас жүрөк берген болсо, ал сүйлөөгө кайсы жерде болбосун акылуу дейт. Урматтуу мусулман миртуган, бала тарбиясындагы да бир терс сыпат, психологиялык жактан терс сыпат бул коркуу. Баарыбызга маалым, коркуу дегенде бул жүрөктүн титиреши, буттун титиреши, көздүн бакырайышы, алсыздыкты сезүү, мына ушул коркуу. Аллах Таала бул сезимди ар бир адамдын табиятына жайгаштырган бир сыпат. Адам бийиктиктен коркот, адам бир жырткыч айбанатты көргөндө коркот, жана башка. Бирок бул үчүн күнөөкөр болбойт. Ал эми башка коркуу бар. Адамдар өздөрү пайда болгон, коркпош керек болгон нерседен корко турган. Бала тарбиясында дагы балаңызга сиз ашыкча катуу колдуулук кылып, ар бир нерседе эле айып ишинде ага бир жаза бере турган болсо, анда бала коркок болуп, өзүнө ишене албас болуп, психологиялык тарбиясынан балага абдан терс таасирин тийгизет. Ошондуктан урматтуу мусулман миртуган, сиз перзенттериңизге көңүл буруңуз, анын оюна, анын сөзүнө назар салыңыз. Балаңыз сизди көргөндө коркпосун. Сиз ага ашыкча бир катуу колдуулук кылбаңыз. Мээримдүүлүк кылыңыз. Сизден өтө жалжакей болуп кетпесин. Бирок катуу колдуулук кылыңыз, бирок сизден сескенип турсун. Ошондуктан бул бала тарбиясында ортолукту кармануу эң жакшы болот. Ошондуктан урматтуу мусулман миртуган, бул бала тарбиясында психологиялык тарбиянын орду абдан зор, абдан маанилүү. Ошондуктан балдарыңыз келечекте бир улуу инсан болушуна сиз себепчи болосуз. Бирөө сөзүңүз менен балдарыңызга жардам бериңиз, көмөктөшүңүз, ага данышмандуулук менен мамиле кылыңыз. Кудай Таала баарыбыздын перзенттерибизди келечекте илимдүү, билимдүү, адептүү, ыймандуу перзенттерден кылган болсун. Ушуну менен адамзат көрсөтүүсү соңуна келди.
Элибизге Кудай Таала, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак, биримдик берсин. Ар кандай кырсык бала апаттардан, жаман оорулардан Кудай Таала сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.